Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Көктөм жаздын көркүн ачкан Ноорус майрамы жергебизге кут береке, колумтоңуздарга ырыс кешик алып келсин деген жакшы каалоо тилектер менен үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсү кезектеги берүүсүн сунуштайт. Мында келип арза жазып, жерден деле 2011 арза жазганмын. Жерем берген жоктор. Андай үй шарттарыңыз менен таанышып чыксак болобу? Мейли үйүмүз менен. Искендер Шашафиев жана Сабира Мошафиевалар Тажикстандан көчүп келген кыргыз үй бүлөлөрдүн бири. Алар 2009-жылы Бишкекке көчүп келип, батирде күн кечирип келишкен. Үй кожоюну Искендер Ша мырза устачылык менен алектенет. Айтып берсеңиз, канча балаңыз бар? 5 перзентим бар. 4 уул, 1 кыз. Анан жашоо шарт көчүп келдик жака кыргыз деп. Кандай болду? Эми Кыргызстанда эле барып жашайлы. Мына балдарга жакшы болсун. Келечекте энди биз кыргыз болгону менен башка мамлекетте энди кандай Кыргызстанга эле кетели деп келе бердик да. Ушу балдарга жакшы болсун деп келипсиздер. Жакшы болот атабы кыргыз мектептерге окутуп дегендей. Энди мындай нерсени биз күткөн эмеспиз да. Бул Алла Тааладан экен да. Биз мындай эле ойлогон эмеспиз да. Биз келебиз, келинчегибиз ооруйт, үй күйүп кетет, анан мынтип квартира жүгүрүп жүрө беребиз. Биз мындай нерсени ойлонгон эмеспиз да. Барабыз, арзаны жазабыз, анан жер берилет, айыл өкмөт жактан таамды көтөрүп алып, анан жашоо кичине оңолуп кетет деп ойлогонбуз да. Дүйнө мүлктүн көптүгү эмес, көңүлдүн токтугу байлык деп коюшат эмеспи? Эгерде сиз да башкаларга жардам берүү аркылуу өз кубанычыңызды арттырууну кааласаңыз, кызматташууга чакырабыз. Же 2015 кыска номерине үмүт сөзүнөн баштап SMS жиберип, 25 сомдук кайрымдуулукка салымыңызды кошо аласыз. Перзенттериңдин илими менен адебин өзүңдүн илим жана адебиң менен чектебегин. Аларды келечек заман үчүн даярдагын. Анткени алар сенин заманыңа тийиштүү эмес. Алар келечектин адамдары дейт акылмандар. Албетте, замандын өзгөрүүсү менен ар бир эле ата-эне баласын эң мыкты мектептерде окутуп, эң сонун шарттарда өстүргүсү келет. А бирок тагдырдын жазылбаган мыйзамдары, тагдыр сыноолору алдында ар бир жаналсыз. Искендер Ша мырзанын мектеп жашындагы 5 баласы бар. Мүмкүнчүлүк чектелүү болгонуна байланыштуу учурда бир гана баласын мектепке жиберип жатат. Сумкалары алган, кийимдери бардык жак күйүп түшүп калгандан кийин кайрамында көчүп келгенден кийин бул жерге мектепке жөнөтө албай калдымчы. Кийин болбосо кантип барат? Ушинтип бирөөнү эле эптеп жөнөтүп койдук, калганы токтоп калды. Ким атыңыз? Айт, атым. Зафарали. Зафарали канча жаштасың? 9. 9. Мектепке бардыңбы сен? Ооба. Канча алып атасың мектепте? 4-5. Эжекең аты ким? Билбейсиңби? Аял заты ыйлап бугун чыгара алат да. Ошо сизди ыйлатып аткан нерселер эмне? Биз менен бөлүшүп кетпейсизби? Эмнеден кыйналып ыйлап атасың? Ушу ана балдар аз-маз кыйналды да. Ушунчалык кыйынчылыктарга карабай сиздерди кубандырып күч берип аткан ушундай балдарыңыздар бар экен. Буюрса көп кыйынчылыктар артта калып, бой жетип чоңоюп калыптыр алды балдарыңыздардын. Дагы бир аз сабыр кылып турсаңыздар, күчтүү болуп турсаңыздар, ушул балдардын келечекте сый урматын көрүп төрүндө отурасыздар деген биз жакшы ишенимдебиз. Кайратыңыздан жазбаңыздар. Буюрса телекөрүүчүлөр дагы эфир аркылуу көрүп сиздерге жардам колун узатат деген ойдобуз. Анда биз сиздерден уруксат сурайбыз. Кайрадан сиздер менен байланышабыз. Өткүнчү өмүрдө жакшылык кылып, коомго пайдалуу адам болуп жашаганга не жетсин? Алдыда демөөрчүлөрүбүз жөнүндө учкай кеп кылып, андан соң көрсөтүүбүздү улантабыз. Кайрымдуулуктун себеби бул өзү эле ар бир адам баласынын
ишинде болсо керек, ойлойм. Жардам берүү, колдоо биздин негизи эле кичинекей кезинен бери тарбиядан берген нерсе. Бир-эки эмесин көрүп калдык. Анан жакшы программа экен, жаккан себеби жөнөкөй эле жардам берүү эмес, анын ошол керектүү, өзүнүн жашоосуна керектүү нерсесине колдоо көргөзүү, жардам деп айтканда алысмын, колдоо көргөзүү деп ойлоп атам. Демөөрчүбүз чет жакта тажрыйба алып, учурда Бишкек шаарында айыл чарба техникаларын алып келип, элибиздин дыйканчылык тармагын өнүктүрүүнү көздөйт. Биздин жерлер дыйканчылыкка ыңгайлуу. Аны туура иштетүүнү билсек, бөтөнгө бөгөлбөй эле өз мекенибизде мыкты шарт түзүп жашасак болот дейт демөөрчүбүз. Мындан сырткары техникалар Америка жана Германиядан алынып келинет. Андыктан ишенимдүү жана сапаттуу экенин кошумчалайт Урмат мырза. Могу моделдеги тракторлор бул 150 ат күчүндөгү трактор. Булар Германиядан чыгат, Германиядан заводдон чыгат. Бул абдан универсальный трактор. Муну 12 ай 24 саат иштетсеңер болот. Иштей берген тракторлор. Алдыда бараткан чарбалар ар дайым биздин техниканы колдонушат. Бирок биздин жон жерде кичинекей чарбаларга дагы кичинекей тракторлорубуз бар, кичинекей комбайндарыбыз бар, кичинекей соколорубуз бар, кичинекей айткандай сейлталарыбыз бар. Ошо бир жагынан чыгып аткан кезде ошончо түшүм жок калат. Биздин комбайндардан потерясы 0,3, 0,5, почти 1% болбойт. Ошон үчүн бул сапаттуу техника өзүн эле актайт. Ошо жылы эле жерге таштап салган буудайдын эле баасын көбүнчө эле ошо актап болуп атпайбы. Ошо фирмага туштан биз ошону проектти колдоо көрсөтүүгө чечим кылдык. Демек ошо азыр боюнча айтылган боюнча биз станок караштырып көрөбүз. Анда сиз менен чогуу каарманыңызга сатар алсак? Буюрса. Канча жыл? 17,605. Мына ошентип демөөрчүлөр өз менен бирге бүгүнкү каармандарыбызга керектүү каражаттарды алууга жол тарттык. Урмат мырза каарманыбыз колу чебер уста экенин эске алып, бул өнөрү менен балдарын окутуп, үй бүлөсүн камсыздайт деген максатта темир ширетүүчү жабдуулар, тамак аш азыктарын алса, Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду кийим-кечек менен камсыздады. Келиңиздер. Келиңиздер. Биз демөөрчү байкелерибиз менен бирге келдик эле. Урмат байке сыяктуу байкелер көп болсо Кыргызстаныбызда. Кыргызстанда кыйналган адамдар чындыгында бул байкелер аркылуу көпүрө болуп, ушундай абалга түшпөйт болчу. Ошон үчүн биз дагы каалайт элек, урмат байкелер бир үлгү. Бизди көрүп жаткан инсандарыбыз дагы ушундай эмеге чакырып кетет элек. Ушундай кызматташ. Адамдын эң чоң душманы анын напсиси экени талашсыз. Мына ошол напсини тарбиялоонун эң мыкты жолдорунун бири кайрымдуулук кылуу, тапканын тең бөлүшүп жашоо. Өлкөбүздүн келечеги өз колубузда.
Андыктан бири бирибизди кубаттап, колдоп, биримдикте түз багытта кетели. Бул сыяктуу жардамга муктаж үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүк жоктугунан билим ала албаган жеткинчектер, өлүм менен алпурушкан оор оорулуулар, деги эле сиздин кичинекей кол кабышыңыз, жардамыңыздан үмүт кылган замандаштарыбыз аз эмес. Андыктан экрандагы даректер аркылуу биз менен байланышып кызматташсаңыздар болот же 2015 кыска номерине үмүт сөзүнөн баштап СМС жиберип, эч болбосо 25 сомдук өз салымыңызды кошо аласыз. Кайрымдуулук кылуу, зекет, садага берүү дилдеги сокур кызганычты кетирүү менен жүрөктү тазартып, ар кандай кырсык апааттын алдын алат экен. Андыктан урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздерди да кайрымдуулукка чакырабыз. Үзүлбөгөн үмүттөр көрсөтүүсү кезектеги дагы бири берүүсүн жыйынтыктайт. Эфир аркылуу кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.